январда карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулардын республикалык борборунда илинген ката жазуу социалдык тармактарга тарап кызуу талкуу жаратты. Андан соң ката менен жазылган такта алынып, ордуна башкасы табылган. Бирок анда дагы ката табылып, акыры аягы ал такта шейшеп менен жабылган. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучулары арасында шылдыңга алынып, түрдүү пикирлерди жаратты. Кененирээк экранда. Азыр сиздер көрүп тургандай, бул жерде мекеменин жазуусу таптакыр алынып салынган, эч кандай жазуу жок. Биз азыр ичине кирип, ошол талкуу жараткан жазуу боюнча сурап көрөйлүк. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, биз азыр бул жерге келгенибизде, бул жерде каруу, учурда директор командировка кеткен, ал эми анын орун басары ошол талкуу жараткан маселе боюнча министрликке кеткенин айтты. Биз болсо дагы бир жолу бул мекеменин директоруна чалган аракет кылып көрөлү. Сталбек агай, мен Супер ТВдан журналист, жаңы эле сизге байланыштым эле. Азыр сиздердин имаратка келгем да. Андан кийин бул жактан мен айткан маселе боюнча эч ким жооп бере албайт экен да, эч ким жок экен. Ким буга жооп бере алат? Мен жооп бере албаганы мен жок болуп атпайбы ал жерде. Анда сиз тендерден уткан демелер алып келип, предварительный или анан чыгарып, кайрылган. Негизи эмне себептен мындай ката жазуу болуп калган, ошо жөнүндө өзүңүз түшүндүрмө берип кетсеңиз анда. Жаны мен билбейм да, ал тендерден уткан киши ошо туура эмес ката. Мен түшүндүрө албай атпайм аны. Эмнеге ошондой ката жазып алат? Алар айтып атат, биз предварительный жөн немелерин өлчөгөнгө алып келгенбиз деп. Негизи бул текшерип андан кийин илесиздер да, завхоз барып эле илип койбойт да, бирөө текшерип кетет да. Бүтөлөк нерсе болуп атпайбы? Анын подсветкасы бар, жанагындай неме кыла турган, анан алар просто не окончательный вариант деле бирөө коюп. Ошондо бүт эле материалды илип көрүшкөн, ошол малды интернетке тарап кеткенби? Ооба, ошондой деп эле койсоңор болот да. Эми маңдайкы этаждан эле бирөө тартыптыр да. Экинчи жолу дагы ката жазылып калды деген пикирге кандай жооп бересиз? Жок, экинчи жолу дегени бул мындай. Биринчи мурун эски мен ал жерге жумушка бара электе, мындан бир канча жыл мурун жасалган немеде здравоохранение дегенде оонун бирөө жок экен. Анан ал эскиргенче мейлем турсун деп турган экен. Анан эми жаңылап коелу дегенде макулдабай жаңылап койгула деп тендерге берип жанагындай кылса, тиги предварительно алып келген немесин тартып алып эле, анан окуй мурункусын бул, анан кийинкисин бул деп эле өкүртүп атышпайбы? Сталбек Кабылович, ошондо эле болгон. Сталбек Кабылович, ошондо биринчи эски дагы өзү ката жазылып турган, бирок сиз жаңы ага жаздырайын дегенсиз. Жаңыны убактылуу жөн гана илип турайын дегенсиздер, Убактылуу эмес. Бул кандай? Жанагындай өлчөп. Өлчөп алыш үчүн. Ягын жана үчүн иле турган, аны чече калгыч эле. Алар жана шейшеп жаап тигүү деп атпайбы? Ал бүтөлөк нерсени жаап турса болбой эле тартып атышат да. Азыр биз келгенде бул жерде азыр таптакыр эч нерсе жок болуп калыптыр да, баары алынып калгандан кийин. Шейшептер дагы жок. Ошо таптакыр эми оңду. Эскини калтырып коелу десек, эскиде дагы катаны булар мурун дагы ушундай деген немени жазып атышат да. Биз ошону оңдойбуз деп анан балага калып атабызбы? Сиздер ошондо мурда ката жазылып калганда эле жаңылап жазайын дегенсиз, бирок жаңылаган жазууда дагы ката кетип калган да, орусчасында. Дагы ката кетирип коюшкан да, орусчасында ката кетирип, жана министрликте неправильно жазып, здравоохранениеден дегенде ката жазып атпайбы? Негизи сиздердин мекемеде мындай ушундай жазуулар болгондо текшерип, андан кийин карап, анан илесиздер да, же? Жок, аны биз окончательный бизге тапшыраарда окончательный көрүп анан алабыз да. Алар тапшыра элек. Бизге өткөзө электе анан жанагындай өлчөп атса эле өкүртүп атышпайбы, жазып элечи.
А эми мекеменин Аны жаңы биздер кайра жазуусун качан илесиздер, качан илинип калат ал? Бүгүн эртеңде обещать этишти, тигилер менен биз өкүрүк кыйкырып болуп атпайбыз эки күндөн бери. Эмне келесиз өзүңөр? А эмне үчүн? Тем более нерабочий время алып келип өлчөп атса, биз өлчөдүк эле, анан тигини мындай кылабыз да, анан силер менен акылдашыш керек эле. Жана светти мындай түнү жарык бере турган илишиңиз. Ошондой түшүнүк берип атат да. А мен да жок болуп калып атпайм. Командировкада болуп калып, көрбөй атам да.